Өлкө башчысы Европага болгон иш сапарында Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен жолугуп жатып, Кыргызстандын кийинки президенти ким болорун билбейм. Бизде шайлоо таза жана калыс болот. Ошондуктан элимдин тагдыры принципиалдуу эмес адамдын колуна түшүп калабы деп сарсанаа болом, деди Алмазбек Атамбаев. Ар бир президенттик шайлоо болгондо татыктуу адам барбы деген суроо туулат. Аскар Акаевдин убагында дагы, Курманбек Бакиевдин доорунда дагы сизден татыктуу эч ким жок деп жатып, аягы эмне болуп бүткөнүн баарыбыз билебиз. Ошондой эле Владимир Путин Кыргызстандын кийинки президентин аныктайт деген сөздү Алмазбек Атамбаев четке какты. Кыргызстандын кийинки президенти ким болорун кыргыз эли гана чечет, деди өлкө башчысы. Кыргыз элинин арасында 2 жылбыр бир тизгинди колго ала турган татыктуу азаматтар бар экендигинде шек жок. Бирок шайлоонун таза болушу күмөндүү болуп жатат. Президенттик шайлоого катышаарын бир топ саясатчы билгизди. Бирок СДПК партиясы өз талапкерин ачык айтпай жаткандыгынан улам оюндун шарты белгисиз болуп жатат. Президент болгусу келгендердин саны суюлбай эле тескерисинче көбөйө баштады. Алгач Ак Шуңкар партиясынын лидери Темир Сариев президенттикке аттангандыгы маалымдагандан кийин эле Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоого катыша тургандыгын расмий жарыялады. Көп өтпөй эле артынан Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов дагы бул шайлоого катышаарын маалымдады. Алам партиясынын тең төрайымы Жылдызкан Жолдошова дагы катышаары белгилүү болсо, КТК кыймылы Турсунбек Акундун талапкери болорун мурда эле айтып чыгышкан. Ал эми үн чыгарбай четте көз салып, ыңгайлуу убактарын күтүп жаткандар дагы жакын арада билдирип чыгарын эксперттер айтып келишет. Андыктан бийликке талпынгандардын саны ушуну менен токтоп калаарына элдин көзү жетпейт. Бирок азыр коомчулук бийликчил партия КСДП кимди көрсөтөт деп күтүп жаткан кези. Эмдигиче бул партия бир дагы талапкерди көрсөтө албай жаткандыгын серепчилер чыныгы фаворитти аныкталбай жатышкандыгы менен түшүндүрүшөт. То, что СДПК до сих пор не определился своим кандидатом, говорит о том, что у них очень большие проблемы с выдвижением своего кандидата. И то, что СДПК выдвинет своего кандидата, я думаю, что это все-таки будет факт, но это абсолютно не означает, что именно этот человек получит огромные какие-то преференции перед другими конкурентами на выборах. Алгач Сапар Исаков талапкер болот деген маалыматтар, бирок ал бул маалыматтарды четке каккан. Көп өтпөй эле Кыргыз Россиялык өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматов президент болот деген кабар тарады. Бирок ал мындай ойдон алыс экендигин айтып, кызын турмушка узатуу керек экендигин билдирди. Андан соң эле Иса Өмүркулов дагы президент болуп калышы мүмкүн деген маалыматтар тарады. Азырынча Иса Өмүркулов бул маалыматты четке кагып же ырастаган дагы жок. Ошентип азырынча бийлик кимди көрсөтөрүн билбей башы катып отургандай. Серепчилер муну КСДПда бардыгынын башын бириктирген лидердин жоктугу менен түшүндүрүшөт. Партияны алып кете турган бирдиктүү бир СДПКнын деңгээлиндеги лидер жок. Эгерде ошондой лидер болуп калса, анда бул эч ак эле фамилиясы айтылмакты. Ошон үчүн мындай лидер деген жок СДПКдачы. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европага болгон иш сапарында дагы кийинки мураскер ким болот деп ал жактагылар кызыгып акырын сурашты. Бирок Атамбаев таза шайлоо өтөрүн, ким мамлекет башчысы болорун билбейт экендигин айтты. Реально не знаю, кто будет следующий президент. Бирок канткен күндө дагы бийлик сөзсүз бир мураскерди даярдап жаткандыгын саясатчылар белгилешет. Конституциялык талаадан чыкпай, мыйзамды кармап шайлоо өткөрөбүз деген бул утопия. Бул жомок. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда мыйзамдын чегинде конституциялык талаада шайлоо өтпөйт. Муну биз бир отулу каккан казыктай кылып чындыкты айтып коюшубуз керек. Бардык шайлоо системасы, бардык мамлекеттеги административдик ресурс, бийликтин акча ресурсу бардыгы бир адамга иштей турган болот жакынкы убактарда. Анткени бийлик өзүнүн адамын алып өтүш үчүн бардыгын жасайт. Президент Алмазбек Атамбаев ошол эле Европага болгон иш сапарында Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен жолугуп жатып, кийинки президент принципиалдуу болбой калышы мүмкүн деди. Аскар Акаевдин убагында дагы, Курманбек Бакиевдин убагында дагы президентке мындан татыктуу адам жок, болсо гана көргөзгүлөчү деген кошоматчылык орун алып келгендиги белгилүү. Эки бийликтин кулашына так ушул нерсе себеп болгондугу азыркыга чейин айтылууда. 6 жыл өлкөнү башкарган Алмазбек Атамбаевдин дагы мөөнөтү аяктап келе жатат. Эми президентке татыктуу адам болор бекен деген суроого менин жүрөгүм өйүт дейт өлкө башчысы. Переживаю, что будет со страной. У нас по закону выборы в 3 воскресенье ноября. I hope that at least you know who will be the next president, who will be your successor. Ну, я надеюсь, что хотя бы вы знаете, кто будет следующим президентом и вашим преемником. Я не знаю. У нас реально честные выборы. Президенттик шайлоонун таза болушуна ишенгендер аз. Мураскер операциясы болбойт дегенге дагы ишениш кыйын. Ошондуктан Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандын келечеги үчүн чындап санаа тартып жаткандыгы күмөндүү болуп жатат. Болбосо Атамбаев кээде мындай чын дилден кейит экен.
Ал кейгени жакшы. Мен кетип калсам элди кимге калтыра? Кыргызстан эмне болот? Ат душумдай кайгырат. Анан 5 жыл, 6 жыл жакшы иштеп, жакшынака өткөрүп келсе Атамбаевдин миссиясы ошол болот. Элден кыйындар, азаматтар, лидерлер чыга берет. Эми принципиалдуулукка токтолсок, Алмазбек Атамбаев айтып жаткан коррупцияга каршы күрөштү баштаган Аида Салянова кайра коррупционерлердин азуусуна салынды. Ал эми өлкөнү парламенттик башкарууга багыттаган Конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаевди эл душманы катары көргөзүүгө бардык аракеттер көрүлүп жатат. 2020-жылга чейин баш мыйзам өзгөрүлбөйт деген. Каршы болгондорго карабай, административдик ресурстун күчү менен референдум өткөрүлдү. Анан кайсы иш үчүн Алмазбек Атамбаев өзүн принципиалдуу деп атап, менден башка принципиалдуу адам Кыргызстанда жок деп жатат. Мага окшогон принципиалдуу, мага окшогон күчтүү дегенчи, бул мени жалпы элди күлдүрбөсө мени күлдүрүп атат. Күчтүү президентти көргөнбүз, экөө качты. Бул да ошол жолго түштү. Алдыда боло турган президенттик шайлоо өлкө тарыхындагы эң бай шайлоо болушу мүмкүн. Анткени эксперттер бул шайлоодо 50 миллион доллары бар гана талапкер байгеге жетишет деп жем таштады. Демек капчыгы калың гана талапкер жеңишке жетиши мүмкүндүгүн серепчилер четке кага албайт. Мына ушундай акча менен, чоң акча менен шайлоого барып, ошо менен утуп келген адам баягы жоготкон акчасын кайрып алыш керек. Анткени булар бизнесмендер. Байлар бийликке келип алып, жанаң ошо байлыгым сактайм, ошону көбөйтөм деген ой менен келишет экен. Буга баарыбыз күбө болуп атабыз. Парламентте эмне болуп атат, өкмөттө эмне болуп атат. Ошол себептен кайсы жаран болбосун, албетте күбө болуш керек, бирок анча көп эмес да. Ар бир балким жөнөкөй ошо элдин арасында бир таланттуу жигит жүргөндүр. Биздин мамлекетти бүгүнкү туңгуюктан, бүгүнкү кризистен, бүгүнкү жалпы абалдан алчып кете турган. Карапайым калктагы бийликке акчалуу гана олигархтар келерин белгилешип, таза шайлоо өтөрүнө ишенбей турушат. Азыркы жакында болчу президенттик шайлоодо сөзсүз түрдө капчыгы бар кишилерин ишенем. Анткени себеби капчыгы жок киши президентке келе албайт. Келгенге жараша ал ошо эл үчүн иштеп берген президент болгонун каалайт элем да. Мисалы Трамп деле болуп албадыбы, миллионер. Бирок эми билбейм, жакшы да элге таанылган адамдар болсо жакшы болот эле да. Бирок карапайым калк баарын эле түшүнүп калды. Акчасына карабайт деген айтамын да. Бирок бул шайлоодо бир гана капчыгы менен эмес, өзүнүн программасы менен жеңишке жетүүгө дагы мүмкүн болорун коомдук ишмер Бекболсун Бөрөбашев дагы белгилейт. Жакшы программасы менен чыгып, элге чыкса эл колдойт, эл колдосо ошо күчтө жеңип кетиши мүмкүн. 28 февралда Бишкекке иш сапары менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин келген жатат. Бул иш сапарды көпчүлүк саясатчылар Кремлдин Кыргызстанга таасири күчтүү экендигин айтышып, сөзсүз мураскер маселесине чекит коюлаарын билдиришет. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.